Рамис мырза, айтсаңыз, Бишкек лифт муниципалдык ишканасы кайсы жылы түзүлгөн? 2009 жылы түзүлгөн. 2009 жылга чейин лифттерди кимдер карап келген? 2009 жылга чейин кыргыз лифт ишкана болчу. Бар беле? Жок. Кыргыз лифт менчик болуп калды, ОСО. Бишкек лифт муниципалдык ишканасына жылда канча каражат бөлүнөт? Бишкек лифт ишканасы хозрасчетный ишкана экен. Ошол чогулткан акчанын негизинде ишти алып барат. Былтыркы бюджет 164 миллион сом болду. 164 миллион сом чогултуп булар кызмат көрсөтүп, ошонун ичинде. Анан могу жерде азыр бүгүнкү көйгөй, мен билишимче мынау мен коллегам айткандай, эскилиги жеткен лифттерди алмаштыруу. Ооба. Туурабы? Ооба. Ошолго сиздерде бул көйгөй бар экен, жарандар сунуш берген. Сиздердин жергиликтүү бюджеттен бөлүнөбү, жылда бөлүнбөйбү? Туура бөлүнөт. Ошол лифттердин саны 547 лифтти алмаштырыш керек. Бизде жылына 165 миллион сом бөлүнөт. Акыркы 2 жылда, сөзүнүн ачыгы, акыркы 2 жылда мына жалпы сумма Быйылкы жылга канча бөлүндү? 165. Жалпы жаңы лифттерге 333 миллион сом бөлүндү. 220 лифтке. 165 миллионго канча лифт оңдой аласыз? 100. 100 лифт. Ошондо сизде канча лифт калып кетип атат? Кандай дагы бир жолу айтып коесуз? Оңдолбой. Оңдолбойт. 394 болуп калды. Эми менин оюмча коллегам ушуну айткан, баарына иштен чыгарыш керек да. Сиздерде бир мындай өзүңүздөрдө барбы? Пландар грантпы, же болбосо кайсы бир фонддорго кайрылыппы? Мына муниципалдык ишкананын жетекчиси. Сиз бул хозрасчет деген өзүн өзү каржылоо дейт да. Билесиз? Колуңузда канча жумушчу бар? 105 штаттык структура боюнча. Анда сиз ошол өзүңүз изденишиңиз керек да. Ошолорду оңдоп, кандайдыр фонддорду дагы бул хозрасчет деген сиз ыйлашыңыз керек. Мындайча айткандачы, бул бүгүнкү күндө мына жерге келиштин да кажети жок эле да. Буга чейин бүт баарын тактап, ушул лифти маселесин чечишиңиз керек да. Сизде раз койгондон кийин ошонун артынан иштешиңиз керек. Еще сизге кошумча 165 миллион. Бул жылда ушундай акча бөлүнөбү? Жок, бул акыркы 2 жылдын ичинде акча бөлүнгөн. 333 миллион сом. Эми менин оюмча жана ТСЖ деп жогоруда айтты го, алар өздөрүнүн лифттерин өздөрү каржылайт, туурабы? Бүгүнкү күндө биз буга чейин биздин баягы жаңы азыркы биздин строительдер салган үйлөрдүн гана, эски үйлөрдү гана камсыздап келе атасыздар да, туурабы? Ошон үчүн түзүлгөн ишкана да, туурабы? Мен сизге кошумчалап кетейин. Бул лифттер, урматтуу коллегалар, чтоб баягы толук маалымат болуш үчүн, бул лифттерде мындай болгон, квартираларды, баягы Советтер Союзундагы квартиралардын баарын приватташтырып кетип туруп, анан ошо лифтовый хозяйстволор, лифттердин баары калып кеткен да, эч кимге кереги жок болуп калган. Анан бүгүнкү күндө ошо лифттер токтой баштаганда 2009 жылы Бишкек шаарынын мэри менен гор кеңеш менен бир келишип, бир чечимге келип, муну биз бул элдердики болгондон кийин элдер колдонуп атат да, биздин жарандар колдонуп атат. Ошон үчүн биз деген муну жоопкерчилик алып туруп, муну эч ким убагында 91-жылы жасалчу нерсенин баарын биз баягы упущение болуп калганда биз балансыбызга алганбыз, аргас салганбыз да. Анан сиз туура маселени көтөрүп атасыз, баягы бүгүнкү күндө вот эти горлифти ошо 2009 жылы түзүлүп, бүгүнкү күндө ошо ТСЖ жоопкерчилик бирөө алыш керек да. Жаңы үйлөр, жаңы салынып аткан кабаттуу үйлөр, жаңы лифттер түшүп атат. Алардын деле мөөнөтү уже алдыңкы мөөнөттүү эмелердин уже 10-15 жыл, уже 20 жылга чукулдап баратат алардын да мөөнөттөрчү. Бирок алар жеке менчик компаниялар менен өздөрү түзүшүп, ТСЖ түзүшүп, ошо биз ТСЖга келгенин себебибиз да ошол болгон. Бирөө жоопкерчиликти алыш керек болчу да. Анан биз ошон үчүн ТСЖлар бар эл жерге, үйлөргө предпочтительно бүгүнкү күндө ТСЖ барбы, ошол лифти ошол жерге жаңыртып беребиз депчи. Бирок бүгүнкү күндө дагы сиз суроо берип койсоңуз болот, канча лифт токтоп турат деген суроону берсеңиз,
жакшы болот эле да. Ошону Бүгүнкү күндө канча лифт токтоп турат ошондо Бишкек шаары боюнча? Азыркы күндө токтолгон жок лифттер. Күнүмдүктө эле жүргүзүп атабыз, сынгандарын кайра оңдоп жүргүзүүгө аракет кылып атабыз. бүгүнкү күндө 100% иштеп атыптыр да лифттер ошондо, туурабы иш алып барып атат. Муниципалдык ишкананын балансындагылар иштеп атат. Рамис мырза, мен себебин мындай майдалап сураганым, бизде дагы Ош шаарында мына азыр көп кабаттуу үйлөр аябай курулуп баштады. Эски үйлөрдөн бизде болгон 2 жерде гана болсо керек эле, баягы лифт иштеген. Себеби сураганым, бүгүнкү күндө Ош шаарында ушундай ишкана жок да. Бишкек лифт деп атпайсыздарбы Ош шаарында. Демек, ушуну алдардагы ушул мына жерде азыр коомчулук угуп атса керек. Ош шаарында да түзүп, сиздер менен иштесе болот экен. Могул жерде дагы азыр көптөгөн маалыматтар мына коллегабыз айтып өттү. Андан сырткары ошо сиздер жылына 165 миллион баягы жергиликтүү бюджеттен карайт экенсиздер да. Андан сырткары ал 165 миллион ремонт иштерине кетпей, сиздердин дагы немеңиздерге да кетет да. Маяна, өзүңүздөрдү кармап турган баягы ишкана, ошол бүт баарын ошонун ичиндеби? 165 миллиондун ичиндеби? Же өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды, маянаны өзүңүздөр башка жактан табасыздарбы? Бул тарифтин ичинде каралган, тарифтин ичиндеги сумма ошо оңдоо иштер. Жок, тариф болсо 165 миллион сиздер жалаң эле лифттерге берилген. А? Жалаң эле лифттерге берилет. Ошол мэрия 165 миллион жылына жалаң эле лифттерге. Жаңына эленек, жаңына эленек лифттерге берилет. Ал эми калганын булар кызмат көрсөтүп, ошонун ичинен өзүңүздөр каржылап бүгүнкү күндө элдерди кызмат көрсөтөсүздөр. Тура. Тарифтин негизинде чогулткан суммасы ошол 164 миллион тегерегинде болуп атат. Рахмат. Анда бүгүнкү маселе эмнеде? Значит, бүт баары коюлуп тур. Туурабы? Акча бөлүп атат экенсиздер. Жылына 100дөн лифт оңдоп атыпсыздар. Туурабы? 100дөн лифт. Жаңылап атасыздар деми, жаңы лифт коюп атасыздар да, туурабы? Эски лифттин ордуна жаңы лифт коюп атасыздар. Эмне максат онда? Бул жерде бүгүнкү максат эмне? Бул максатты айтып коеюн, урматтуу коллегалар. Бул максатты мен демилгелер көтөрүп чыккам. Эмне үчүн көтөрүп чыктым? Бүгүнкү күндө биз булар айтып атпайбы, технический жанагы элден чогулткан услуга лифтовое хозяйство, алар технический содержанияга эле кетип атат. Көп лифттердин баары тең, на грани срыва. Эртең күнү, бүрсү күнү кайсы лифт 9-чу этаждан ылдый жана тросунан үзүлүп кетет, мөөнөтүнөн өтүп кеткен. 40 жылдан эң астыңкысы уже 50-гө чыгайын деп калды уже. Максат бул жерде акча табуу экен да, туурабы? Акча таап туруп буларга Менин сурушумдан да жетекчиликке. Сиз мына Рамис мырза билсеңиз керек, мындай субсидия дегенде, көмөк акча мисалы үчүн проценти менен мына ол жерде азыр жетекчи отурат, туурабы? Бишкек лифтин. Сиз өзүңүзгө мындай ишенимдүү, мындай ишенсеңиз, бүгүнкү күндө ошону жаңылап, ошого өзүңүз айттыңыз тарифти. Мисалы үчүн тарифти албетте биз койбойбуз. Шаардык кеңеш бар, Бишкек шаарда, туурабы? Ошол жерге алып кирип туруп, бирөө субсидияны алып туруп эле, ошо лифттерди жаңылап, тарифтин негизинде кайра калууна келишсеңиздер болот да, туурабы? Же болбойбу? Болот. Сиз ошого эмне жетпейби мындай эркиңиз же мондай? Иш алып бара аласызбы? Мисалы үчүн бүт специалистлериңиз күчтүү болсо, бүт баары болсо, ошондой кылып алып барышыңыз керек да. А мисалы үчүн даяр акчаны азыр бүгүнкү күндө мен ойлойм, ал кыйын нерсе го. Өзүңүз айтып атасыз, хозур расчетпуз деп атасыз. Уруксат берсеңер, мен жооп берейинчи. Ошо Бишкек шаардык лифт, ошонун чогулткан каражаты бул тариф экен. Тарифти бекилип турат. Айлык маянасы, каражаттарды бөлмөйдү. Эгер ошол жаңы лифттерди алайым десе, сөзсүз анда тарифти көтөрүш керек. Башка жерген тапкан булактары жок экен. Ошол только тарифтин негизинде алып барат да жумушту. Ошол себептен мэрия тарабынан жыл сайын бекитилди 100 лифтке 165 миллион сомдун тегерегинде бизе бөлүнүп атат. Рамис мырза, мындай элдер сиздерге налог төлөп атат, туурабы? Немеңиздерди бүт баарын төлөп атат да. Ошонун негизинде сиз шаарды карашыңыз керек да. Ошого алып барышыңыздар керек да. Болсо субсидия бериш керек, булар менен иштетиш керек. Тарифти элдер менен биргеликте ошо менен иш алып барыш керек да. Түшүндүрүү иштерин алып барышыңыздар керек. Мисалы үчүн, хорошо, дагы бузулгандан кийин дагы келип сурайсыз Минфинден, азыр берди дейли. Жок. Кайра 40 жылдан кийин, 30 жылдан кийин келе бересизби? Мисалы үчүн да. Рамиз мырза, сиз айтсаңыз, эмне максатта отурасыз? Айтсаңыз да. Мага керек, акча керек деген, же сиз вот мына азыр биздин коллегабыз айтып атат, сиз даярлап келдиңизби бирдекеңиз? Мисалы үчүн мондай
Мына ал жерде айтып атасыз 562 бирдик муниципалдык лифт бар экен, туурабы? Бүгүнкү күндө ошонун 100-ün оңдой алат экенсиз. Ошондо дагы 400 калып атат деп мындай бир айтсаңыз. Сөздің ачығы инициатор біз емеспіз. Жұмабек Малбаевич, рахмат сізге. Сіз мұрын Бишкек шаарында иштегенсиз. Бирок бизди ошол маалымат үчүн чакырды, ошол маалыматты беришти.